баклажка, эмне көп баклажка. Жана влажный салфетка менен ачынышат, ошону таштап коюшат. Талондор, мына талон алып атышпайбы? Ошо талондорду биз кадимкидей шыпыр алып чыгабыз да. Ошо талон чөнтөгүн алып салып коюп эле кетсе болот да. Ушуну тепкилеп кетишет. Мен таанышым чакырып калды. Анан үйгө караган кишиге кыймыл аракет керек экен. Ошону жактырып келдим. Андан кийин автобус жууган жагып калды. Жан келгенде абдан оор. Анткени анчалык тытынып иштеп көргөн эмесмин да. Анан бара колум көнүп баштагандан кийин анан уже жеңилдеп баштайт. Жакшы көрүп баштайсың. Анан чыдабай кетип калгандар деле бар. Анан бирок чыдап иштегендер көп биякта. Бир жолу бир автобуска кирдим. Стенасынын баары, полдун баары варенье экен. Малиновый варенье. Эми ал кичинекей төкпөйт да. Напитоктор, мисалы, баланын колуна берип коебу, мен түшүнбөйм. Ал ошо бөтөлкө менен түшүп калып эле анан бүт жайылып калат да. Аны тебели, аны төрүнө чейин өтүшөт. Ошондой считай, что автобустун ичи бүт напиток болуп калат да. Жийиркеничтүүсү бар. Болду. Ишенесиңерби, мен мына ачык эле айтайын, кусуп кеткендер бар. Мына жайында кусуп кетишет кадимкидей. Милдетибиз автобусту тазартыш да. Мисалы күндүз 12-ге келебиз. Анан 3-өбүз, 4-өбүз киребиз дагы отидо жышып жуйбуз. Анткени автобус аябай кир келет. Бүтөмөлөрдүн баарын жуйбуз. Анткени тепкилеп кетишет, сагыз чаптап кетишет. Анын баарын кырабыз. Темир беришет, кыра турган. Доместостоп жууп, баарын жакшынакай кылып туруп күндүз чыгарабыз. Күндүз генералка деп коет муну. Бир аз эс алып туруп, кечки 8-тен таң атканга 6-га чейин анан салон деп коет, полдорун жууп чыгабыз. Ошондо ар бирибизге бир 30тан кемибеген автобус келет да. Негизи 2 сутка эс алабыз, 1 сутка иштейбиз. Ошондо 1 айда 10 сутка иштеген болобуз да. Билбейм, биз Советтер Союзунун адамыбыз да. Мен өзүм ошондой эсептейм да. Бизди үйдөн дагы, мектептен да тарбиялап салыптыр да. Рас келдиңби, сен иштешиң керек деген бир милдет бар да мендечи, мындай жоопкерчиликчи. Мен могул автобусту жууп чыгарышым керек. Мисалы 8 автобус действительно аябай көп эле болуп кетет генерал кылганда. Бирок ошону менин сменимдеги ушул автобусту мисалы 4 аял жуйбуз. Негедир ошо Советтер Союзундагы тарбия алган аялдар бириге алып турубуз, анан пат-паттан жууганга аракет кылабыз да, таза жууганга. Анткени биз ошо тарбия алып калыптырбыз да ошол убактанчы. Анан мен мисалы мону жуубай койбойм, бул мага жакпайт деген андай ой жок, чын айтам мына. Кудай турат го. Көбүнчө жаштар өтүп кетет го төргө. Карасаң эми астында, ошолордун астында бүт мынтип жууп атканда семечканын калдыктары, конфеттин оберткалары, сырткы кагаздар, ошондой талондор, влажный салфеткалар, мисалы өрүк жейт, ошонун данектери эмне гана чыкпайт. Урнага алып чыгып деле ыргытып койсо болот, урналар бар го эми. Ошо мени өкүндүргөнү ошо кичине мындай аң сезим жетишпейт да, ошо мусорду ала чыгып мен тетиги урнага таштап коеюн, урна челекке таштап коеюн деген сознание жетишпегени ошо мага өкүндүрөт да. Өкүндүргөндө ошо сагыз чаптап кеткени да. Анан мындай таштап салса дагы кичине аны кол менен алып коесуң да, бүтүн сагыз болуп калса. Аны келип туруп аябай момундай орусча айтканда размажут. Жөн эле жайылып калат да. Анан аны келип туруп анан кырып монтип отурасың да, катып калат да. Анан полго таштаса да нормальный го, бу стеналарга чаптап кетип атышпайбы? Стеналарга, терезенин четиндеги стойкаларына. Анан азыр айтышы мүмкүн, сен зарплата алып аттырсың, сен жыйнап кой, шыпырып кой депчи. Биз жыйнайбыз.
ошо зарплата алабыз, жыйнайбыз, бул биздин милдетибиз. Эгер жыйнабасак, могу автобус анда эмнеге айланып калат, мен билбейм.